Экинчи өзүбүздүн эле ошо дин жаатындагы кээ бир өкүмдөргө же болбосо кээ бир мисалдарга токтолголу. Мисалы, ар бир мусулман динди үйрөнгөндөн кийин бирөөлөргө жеткирип даават кылыш керек, элдерди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарыш керек. Ушул чоң улук болгон чоң вазифаны, чоң милдетти кээ бир жамааттар туура эмес аткарат. Кандайча? Алар даават деген жакшы нерсе экен, Алла Таала сүйгөн, Алланын жолундагы чоң ибадат иш экен деп дагы ошол шарият талап кылган эрежелерди сактабастан, тагыраак айтканда, илим албастан туруп, ошону даават кылышат. Мындайча караңгылык менен, наадандык менен даават кылышат. Анын натыйжасында эмне? Өздөрүнө зыян келтирип атат, жана башкаларга дагы туура эмес маалымат жеткирип, аларды дагы адаштырып атат. Илим шарты бул да даават жолунда илим алуу бул эң негизги шарттардан бири. Ошол себептен Аллах субхана таала Куранда айтып атпайбы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Кул хадиhi сабили ад'у илаллахи ала басиратин ана ва ман иттабани." Айткын. Кул хадиhi мына ушул менин жолум деп айткын. Хадисе биздин динде айтып атат да, шариятта. Кул хадиhi сабили ад'у илаллах. Алла таалага чакырамын. Ала басира. Басира деген ошо илимди айтат, ачык айкын далилди басира дейт да. Анда ачык айкын далил илим баары тең эле бирдей маанидә. Ала басират ана ва ман иттабани. Мен жана мени ээрчишкендер деп. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дааваты ошо илимдин үстүндө, ачык айкын далилдин үстүндө курулган да. Демек, ким пайгамбарыбызды ээрчисин деген болсо, мына ушул жолго түшүш керек. Ошол себептен Аллах субхана таала пайгамбарыбызга буйруп айтып атат. Ана ушул нерсени көптөгөн адамдар даават жолундагы азыркы учурда айрыкча аткарышпай, илим албастан наадандык менен даават кылып атышат. Наадандыктын кесепетинен шариятта жок нерселерди элдерге жеткиришип, диндеги жаңылыктарды киргизип атышат. Мисалы, өткөндө эле бир Кыргызстандын бир жерине барып калдык. Ошондо бир мечитке кирсек, мечиттин дубалына жазып коюпту да, мындай деп: ким мечиттин ичинде дүйнө иштерин сүйлөшкөн болсо, анын 30 жылдык ибадаты жугулуп кетет деп. Эмоция менен ушундай жазып коюшат да, наадандыктын айынан. Албетте, мечитке кирген адам дүйнө ишине кийлигишпей, зикир менен, ибадат менен алек болгон жакшы. Бул башка нерсе, бирок ошонун жазасын баягы ашыкча кылып, же жомок менен тастыкталбаган нерсе менен элдерди коркутуу бул туура эмес нерсе да. Ошондо ачык айкын жазып коюштур. Дубалга бакырайып жазып турат да, ким ошол дүйнө ишин сүйлөшкөн болсо 30 жылдык ибадат жок болот деп атат да. Баары тең билимсиздиктен. Же болсо дубалдарга жазып коюшат: баланча зикирди 41 жолу айт, же 300 жолу айт, же мынча жолу айт депчи. Албетте, зикир кылуу жакшы нерсе, бирок ошол эркин келген зикирлерди чектеп алган болсо, кимдеги бир кайсы бир санга же орунга же бир убакытка чектеп алган болсо, чектелип келген ибадаттарды чектелгендей кылып аткарбай, өзү каалагандай бурмалап, каалаган убакытта каалаган жайды айта берсе, мунун баары тең шариятка каршы келет да. Шариятыбызда кайсы ибадатты эркин аткарыласы, эркин аткарабыз, чектелүү негизинде аткарыласы, ошондой негизде аткарышыбыз керек да. Мисалы, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деген Аллах субхана тааланын ошо аятынан алынган кыйынчылык учурда дуа кыла турган дуа бар да. Алла таалага кайрылып, Юнус алейхиссалам ушинтип кайрылып, балактын ичине, киттин ичине кирип калганда, Алла таала жалдырган да: ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деп, сенден башка сыйынууга татыктуу зат жок, сен тазасың, мен ошол залымдардын катарына кирип калдым деп Алла таала жалдырган. Аны Алла таала куткарган да. Ошого окшогон башка зикирлерди эле кээ бир адамдар, кээ бир жамааттар башыбызга бир ахвал келип калды деп коюшат. Мисалы, кыйынчылык келип калды дегенде, ахвал келип калды деп, анан мечиттерге келип коюшат да. Менимче 41 жол деп коюшабы, канча 23 жол дейби чыгып, же 300 жол дейби, анан илип алышат да, айткыла деп. Мунун баары тең диндеги жаңылык да. Ким айткысы келсе каалашынча айта берсин, аны эч ким тыйбайт. Дуа кылып күндүр түндө туруп, намаздан кийин айтабы, намазга чейин айтабы, баста турса айтып ибадат кыла берсин. Бирок шариятта чектелбегенден аны чектеп айтуу бул диндеги жаңылык да. Эгерде ушул кандайдыр бир өлчөмдө айта турган зикирдин, же болбосо ушул эле зикирдин кандайдыр өлчөмдө айтылса, ошонун бир артыкчылыгы болгондо, бизге дин жеткирген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошону өйрөтүп кетет эле, өзү эле айтып кетет эле. Мына мынча жолу айтсаңар, силерге чоң сооп болот, кутуласыңар деп. Мына чектеп айтылган хадистер деле көп да.
Ким мисалы эртең менен ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир деп айтса, ошол адамга 100 сооп жазылат, 100 күнөөсү кечирилет. Анан кечке чейин шайтандан коргон болот дегенчи. Мына бул чектелүү дуасы да. Мисалы ким 100гө жетпей айтып калган болсо, жанагынчалык соопко ээ болбой калат, кээ бирөөсүнө ээ болсо дагы. Ошондой эле мына пайгамбар чектеп бергендей эле башка бир дуаны ким өзү каалагандай чектеп алса, анын чектегени четке кагалат да. Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин риваят кылып айтып атпайбы Бухари Муслимде келген хадисте ким биздин динибиздеги жок нерсени жосо биздин динибизде жок нерсени киргизген болсо, ал өзүнө кайтарылат деп атат, кабыл алынбайт. Мына ушунун баары деген эмне? Илимсиздиктен жасалып аткан иштер. Же болбосо ошо даават кылабыз дейт дагы, даават жолунда 3 күнгө чыгышың керек, 4 айга чыгышың керек, 40 күнгө чыгышың керек деп ар кандай чектөөлөрдү киргизип алган. Эч бир далилсиз эле эмне деп айтсаң, ушинтип үйрөнгөн, ушинтип келген, же болбосо ушунун пайдасы болуп атпайбы? Же бул тартип болуп атпайбы? Тартип деле бул ибадат. Ибадатка жеткирип аткандык үчүн ал деле өкүмүн алат. Ошо менен сооп келет, жакшы иш келет. Ошонун аркасында биз Алла Таала жакындап атабыз деген сөздөрдү айтып атабы, демек бул ибадат да. Аны тартип деп атайбы же башкача деп атайбы, алардын бул айткан сөзү бидаттын же болбосо туура эмес экенин актап бербейт да. Мына ошонго окшогон мына көптөгөн туура эмес иштердин баары тегинде илимсиздиктин айынан келип атат. Ошондуктан дин жаатында жүргөн адамдар айрыкча башкалар бирөөлөргө динди жеткирип атканда өтө этияттык менен жеткирип, жакшылап илим алып, тактап алып туруп анан жеткириш керек.